Салам достор, саламатсыздарбы? Бүгүн биздин мастер-класс башкача өзгөчө. Бүгүн биз эне кыз деген мастер-класс тартып атабыз. Апасы менен кызы келип, ошо чермелерди, жилеткаларды жасайбыз. Полный бүткөнчө. Биз менен бирге болуңуздар. Бардыңыздарга, мен атым Гүлүмай. Мен бүгүн кызым менен чырмый жасаганды атайын Нурежиден үйрөнөлү деп келдик. Негизи эле азыркы учурда балдарыбызды ушу кол өнөрчүлүккө үйрөтсөк, жана ата эне өрнөк болот деп коет го. Ошон үчүн мен дагы кызым менен чогуу чырмый жасап үйрөнөлү деп келдик. Эми баштайбыз буюрса. Мынакей урматтуу айымдар, Агделя деген кыз мамасынын жанында, мамасынан ашып, раскладканы бүтүрүп, эми мына жиптер менен чермейин коздоп атат. Мынакей кичинекей балдарды ушинтип чакырып, мастер-класстарды өткөрүп, ушундай нерселер жасайлы. Абдан кызыктуу болуп атат. Агделя, кызыктуу болуп атабы? Ооба, абдан кызыктуу болуп атат. Айтчы, дагы айтсаң? Эмнеси кызык болуп атат сага? Мен өзүм кызыгам жасаганга. Мынакей кичинекей кыз өзүнчө азыр кубанып тартынып атат. Жанадан бери апасынан ашып, сонун нерселер жасап атат. Биздин мастер-класс апа менен кыз, эне кыз деп аталып атат. Ошо жасап, ушинтип экөө окшош чермей жасаганга, ошо бир күндүк мастер-класска жетишебиз, Кудайым буйруса. Азыр уже мына сүрөтүн тартып, жакшынакай кылып эметип атат. Урматтуу айымдар, биздин мастер-класс апа кыз деген апасы менен кыз иштешип атат азыр. Мынакей раскладканы бүттүк. Эми увалка эле калды. Биринчи биз шаблонго жүн салдык. Жүндүн үстүнө жип төшөдүк. Жиптин үстүнө мындай вискоза төшөдүк. Эми апасыныкы да, кызыныкы да өңүн окшош кылып, размерлери эле кичинекей болот. Эми увалкасы эле калды. Жагып атабы сага? Ооба. Эмнеси жакты сага? Айтып берчи. Кантип жүндү эметтиң? Биз жүндү алдык. Анан койдук, 90 градус кыш жагыраак кылдык. Ооба, молодец. Жактыбы сага? Ошону айтчы. Сага жактыбы? Жүн менен иштеген жактыбы? Жакты. Азыр мынакей биз ошо кичинекей өспүрүм баланы жүн деген эмне экенин көргөзүп, үйрөтүп, анан өзү колу менен жүндүн ошо жумшагын, ошо коздугун, анан ушунчалык кызыктуу экен деп мынакей иштеп атат. Дагы да аны мен увалка кылгандан кийин дагы көргөзөбүз. Урматтуу айымдар, мынакей биздин кичинекей Агделябыз болгундай жакшынакай кылып туруп киргизип койду. Мынакей бул шаблону. Көрүңүздөрбү канча кирди? Шаблону жакшы эле кирди. Эми биз азыр чермейин бычабыз. Бул апасы жасады. Шаблонундагы көрүңүздөрбү кирди жакшы эле. Труба менен увалка кылдык. Бул жакты труба менен, бул жакты трубасы жок. Мынтип ыргытып, мынтип увалка кылдык, мынтип. Ошончо эки ар кандай фактура болду. Эки башка фактура болду. Апасыныкы башкача, мунуку башкача. Трубага увалка кылганда мунуку мындай бир эме болот да, жукараак, анан тегиз болот. Мынтип ыргытканда бул жака чыгат, гүлдөрү да бүт эмелери чыгат. Азыр биз ошо Агделянын азыр эмесин, жеңин бүт бычып алабыз. Эң биринчи биз ортосун кесип алабыз. Бөлөбүз, экиге бөлөбүз. Анткени бул чермей болот. Экиге бөлөбүз мынтип. Эмне үчүн биз экиге бөлөбүз? Ортосун эмнеге бөлөбүз? Анткени азыр бул жагынан алды жагын бияка жылдырабыз. Анткени бул жагынан мындай подшивка кылабыз да. Мындай подшивка кылабыз. Ошон үчүн мындай эми экиге бөлгөндөн кийин мынакей бул жагы тигилет. Анан кийин мынакей уже тигиле турган жагын биз бияка кайрып коебуз. Кайрып, анан кийин
мындайынан бияка проймасын кылабыз. Жок, биринчи скос кылабыз. Плечиен кылабыз. Плечиен кылабыз. Бул жагынан дагы акырын мындайынан кошуп, экөө окшош болуш керек. Көрүңүздөрбү, мага кичике кыз ушинтип жардам берип, кызыгып этип атат. Наскос пальчикубе кесип алмат. Так, скос кылдык. Эми болсо жок тебе койтур. Эми болсо мына баягы мойнун кыркып алабыз. Чермеге окшошуп калды. Эми болсо алдын мынтип кошобуз. Мынтип кошуп туруп. Мынтип кошуп туруп, биягын кененирээк кылабыз. Жардам берек деле. Мойнун мынтип биякта түзүп коебуз. Болду. Мен ушинтип эле болжолдоп метем. Анан кийин бул бияктардын баарын тиккенден кийин балага кийгизип, бүт ченеп, көрүп, анын ошондо да түздөп койсо болот. Бир жери туура эмес болуп калса, сулап, баягы ушалап баланын немесинде эметип койсо болот. Мына этектердин баарын азыр суу кезинде ушундай кылып, биз буунун баары деген эми проймасы эле калды. Проймасын мындайынан болжолдоп, проймасын дагы кесип коебуз. Швея болбосоңуздар, ушундай эле акырын эле бул дагы подгоняться этет, кийгенден кийин, тигип бүткөндөн кийин. Азырынча ушундай болжолдоп эле кесип алыш керек. Жок, мен мындай быча албайм десеңиздер, баланын чермейлери болот да. Ошо чермейлерди салып эле, үстүнө коюп эле, боор менен чийип, проймаларын, моюндарын кылып алсаңыздар болот. Мынакей, Агделя өзүнө канча жашта? 9 жаштамын. 9 жаштагы Агделя өзүнө чермей ушинтип увалка кылып алды. Өтө чоң кылбагыла, кичинекей эле, бала мындай көңүлү калып калбасын. Анан ошо увалкасына жардам берип, баягы вискозаларын көргөзүп, ар кандай сүрөт тартып, эми болсо бул жагын апасы экөө берден тигет. Анан бияктын баарын жип менен саймалашат, берге бүт прошивка кылат, биякта прошивка кылат, в обязательном порядке проймасында прошивка кылат. Анан кийин уже дайын болуп, кызы экөө тигет. Эми бул деген жөн жасап койсо бүт. Эми болсо апасыныкын бычабыз. Урматтуу айымдар, мынакей апа кыз мастер-класстын аягына чыктык. Мынакей, көргөзүп коюңуздар. Кандай биз жилеткалар жасадык. Мынакей. Бул мастер-класстын максаты апа менен кыз окшош жилеткаларды жасап, бүтүрүп, анан экөө ийне менен да бирге иштеп, эми кнопкалар эле калыптыр. Экөө тең келди бүгүн, жасашты. Агделя кандай жактыбы сага мастер-класс? Айтчы. Мага кылган жакты, Нуреже көргөзгөнүн. Мен ушундай дайыма кызыгып жүрөм. Совету
келиңиздер, кылып көрүңүздөр. Апаң менен жасаган жакты сага. Эми кичинекей балага биз ушундай жакшы жүн менен тааныштыруу кылдык. Эми бул азыр күн жылыйт, жука кылдык. Эми жилетканы. Эми азыр ушу жазкы эмеде убакытта ушуну көйнөктүн үстүнө кийип, анан экологический таза кийим, анан бир четинен, экинчиси бул кыз өзү негизи абдан суунун ушул жазап, үйрөнүп, компьютерде эмес башка дагы дүйнө барын билип, кийиштин дүйнөсүн, жүндүн дүйнөсүн билип, ушу чоңойот деп ушундай максат коюп атабыз. Келиңиздер, ушундай мастер-класстарга чакырабыз баарыңыздерди. Апа кыз деген мастер-класска, ушундай мастер-класстарды өткөрөбүз. Келиңиздер, көрүңүздөр. Анан детский студиялар болсо ушундай мынакей кичинекей кыз өзү эле жетишти жасаганга. Биз уже эксперимент катары көргөнбүз, бирок кичинекей кыз өзү кубанып, апасы менен дагы үйдөн жасап, азыр бүт дайындап койдук.